Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, мечитке киргенде мен көп байкайм, жана алымдарыбыз да көп эскертүү берет. Ар дайым киргенде сиздер оң келди эле адамдан фатва сурай бербей, оң келди эле адамга дем салдыра бербей, ар дайым келип имамдардын бөлмөсүн сурап, таап, анан ошол жактан толук маалыматыңыздарды алып, жана карлыкты окуган, мыкты таквалыгын бекем карманган адамдарга дем салдырыңыздар. А оң келди эле адамга эме кыла берсеңиздер, алар эч кандай мындай илимден да кабарсыз болот дагы, жөн гана алдоо менен алек болот. Аларга эч убакта алданып калбаңыздар. Алла разы болсун. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат. Башыр биш жүрүшпөт, дем салдырайын дедим эле. Биз салабыз дедим. Сиз дем саласызбы? Кайсы мешит музакка астына. Жүрүңүз. Алла разы болсун. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат дедиңиз. Сине башыр кыйналып атып эле дем салдырыш керек болот. Дем салдырасызбы? Куран билсеңиз дем салып бербейсиз. Аны билебиз, бирок бул жакта каракелер бар да, ошолор дем салат. Ал эшикке кирсеңиз, ошол жакта каракелер, имамдар, немелер бар, ошого барып дем салдырасыз. Жакшы салат. Ооба, кыраат менен салып жакшы салат. Майласы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат дедиңиз. Жакшы, мен бул жактан сурайын дедим эле да. Фатва боюнча сизге кайрылсам болобу? Талак маселеси боюнча. Мен жооп берем, ооба. Сиз жооп бере бересиз да, такыр. Мындай болуп калды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат дедиңиз, жакшыбы? Менде бир суроо бар эле да. Не суроо бар? Талак боюнча фатва алайын дедим эле. Кимден сурасам болот такыр? Талак боюнча аны биз мындай эле адамдарбыз, аны алымдар чечет, аны басын сизге көрсөтүп коём. Билесизби? Ошону көрсөтүп коесуз. Алейкум ассалам. Алланын кароосу менен иншаллах биз үйлөнөйүн дедик эле. Ошого нике ыйганга молдо керек болот эле, билбейсизби? Биз окуйбуз нике. Нике окуйсуз такыр. Жүрүңүз такыр. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат дедиңиз, жакшыбы? Таксир, менде бир суроо бар эле, иншаллах Алланын каалоосу менен үйлөнөйүн дедим эле. Машалла. Молдо керек болот эле. Нике кыйганда эми бул жерде биз илим жок биздечи, илим жок адамдар илим окубайт. Сизге адресин берейин же басын көрсөтүп коеюн, Молдолордун бөлмөсүн ошол